Чыңгыз Айтматов атадан қалған туяқ. Өз атасын ал бірінші жолы кинодан көрді. Анда 5-6 жашар еселек чағы. Бұл оқия қыштақтың сыртында ағарып тұрған чоң қашарда жүн қырқуыда болған іш. Совхоздың жүн қырқымы жылға ушыл жерде өткөрүлүүчү. Камышменен жабылған төбөсү кейін шиферге алмаштырылганы болбосо, чоң қашар азырда ордунда. Адырдан түшө берген этекте жол бойында турат. Мында ал енесін ээрчи ойнап келер эле. Енесі Жээнгүл совхоздогу почта бөлүмүнүн телефонисткасы. Ар жылы жай баштылар менен 40-чы болуп иштей турган. Ан үчүн Жээнгүл отпускасын алып, ага кошумча кош айдоо, туут малында эртеден кечке алуу эле алуу деп аллоолоп туш-туштан жабылактаган ашыгыш кабарларды, буйруктарды, кала берсе сен мен дешкен айтышууларды бирине бирин токтотпой тезинен байланыштырып, демалышсыз иштеген күндөрү, түндөрү үчүн убактысын эселеп, 40 баштылары менен аягына чейин күнүн кое бербей келип иштеп жүрчү. Оңой бекен жан бакмак дегендей, жалгыз бой жесир аял ушуну менен эптеп түзүгүрөөк оокат кылуунун далалатында. Жүн кыркуунун акысы иштеген эмгегине жараша эмеспи? Көп иштесең көп, аз иштесең аз аласың. Кышкы камын Жээнгүл чынында ушул жерден таба турган. Бир үйдө 2 жан болсо да, отун, суу, кийим, кечек сыяктуу үй тиричилигинин эсеби бүтөбү. Баласын таштаар кишиси болбогон соң Жээнгүл аны 40-га ала барар эле. Ал эми Абалбек үчүн бул мезгил чексиз эркиндиктин доору. Мындай жыргалды ким көрсүн? Кой ай деген киши жок, күн жылуу, алардан коро кой биринин артынан бири айдалып, ай бала, кайры, тос, дешсе, шилтеген жакка тызылдата жүгүрүп, араба, машина деген бири келип, бири кетип, ыгы келгенде араба артына жармашада калып, айтор бака-шака дүйнөнүн кызыгына батып, кирели кечке өзүнө окшоп ээрчи келген балдар менен карала турала болуп ойногон. Мына ушундай күндөрдүн биринде чоң кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу? Аны элден мурун эле Абалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздап, кино келди, тигинекей кино келди деп, балдардан мурда оозунуп 40-чыларга кабар салды. Кино жумуштан кийин башталды. Ошого чейин эч бир чыдамы жетпей, күн кечкирбей, качан эми деп зарыкты, думукту. Качан болот деп кыңкылдап энесин да тажатып бүтүрдү. Ушунусуна жараша кино анын тилегин ойдогудай орундатты. Кино согуш жөнүндө экен. Кашардын дубалына илинген аппак кездеменин үстүндө кым-куут салгылашуу жайнап жатып калды. Замбирек снаряддары жерчелип, кулак тундура жарылып, уда асманга ышкырына сызылган ракеталар түн караңгысын бир окумга ийне көрүнчүдөй жап-жарык тутандыра, боортоктоп жылган чалгынчылар жаткан жерин кулачтай силейип, кара түн, кара жер, кара асман астын үстүн чатышып сапырылып жатты. Ал эми пулеметтор жаакташа тытырап, ок жаадырчу болсо, баланын жүрөгү алып учуп, алып тыккан деми колкосуна тыгылат. Мына согуш деп ушуну айт. Мына согуш десе. Энеси экөө жүн салынган кендир каптын үстүнө өйдөрөөк чыгып отурушкан эле. Элдин артында болсо да бул тараптан экран жакшы көрүнгөн. Абалбектин өз оюна койгондо ал сөзсүз так экрандын түбүнө совхоздун жетип келген өз курдуу балдарга аралашып отурмак. Ошол алдыңкы катарга кетүүгө аракеттенип да көрдү аздап, бирок Жээнгүл анысына көнбөдү. Жетет Безерман. Келели кечке дикилдейсиң. Отур жаныма, деп алдына алып кучактап отурду. Киноаппарат лентаны бир калыбында имерип, согуш өз алдынча күчөй берди. Отурган эл көзүн албай дымууда. Так кулак түптө эненин тымызын үшкүрүк тартып, түтөнгөнүн бала сезип жатты. Кээде Жээнгүл селт этип чочуп, алда кайдан чыга келген танканын ок атар оозу аларды көздөй мээлеп бурулганда, уулун бооруна бекемирээк кысып, ок тийип кетчүдөй жалтанып, жымырылып кетет. Жанаша отурган бир аял көргөнүнө ишенбей, шыпшынып, ой, Кудай сакта, Кудурет, бул эмнеси, Кудай сактай көр, деп күбүрөнүп, тообасын оозунан түшүрбөдү.
Абалбек деген тигилердей жүрөксүз беле. Түк бир коркуп да койгон жок. Ал түгүл иштен шаттанып да жатты. Фашисттер жалп этип тоголонгондо. Ал эми биздикилер куласа алар бир аздан кийин туруп кетчүдөй ишенимде болду. Жо, деге согушта жүргөн кишилердин окко учканы өзүнчө бир тамаша. Кудду согуш ойногон балдардын жыгылганындай кулашат. Андай кулаганды ал өзү деле эч кимден кем келтирбейт. Чуркап бара жатып бутка бирөө тепкендей оңго чоңго атып сулап калат. Рас, жер катуу эле болот. Тийген жериң аябай эле ачышат. Антке менен кайра тура калып, кайра чабуулга кирсең, ооруган жериңди унутуп каласың. Айырмасы тигилер дароо тура калбай бөк түшүп жата берет экен. Абалбек окко учуунун башкача да түрүн биле турган. Мисалы, айталы, ички ок дейди. Мындай учурда алигидей тапа-таңдан кетиш жарабайт. Адегенде ишти мыкчый кармап анан бети башыңды тырыштырып, тишиңди кычыратып, кускун келгендей улам эңкейип, улам теңселе берип, анан шалак этип колдон куралды түшүрүп, ошондон кийин жыгылыш керек. Мындайда өзү бир аз жата түшүп, «Жо, мен өлгөн жокмун» деп тура жүгүрүп согушка кирер эле. Тигилер болсо турбай жата берет экен, айырмасы ошол. Экрандагы салгылашуу улана берди. Бул сапар көз алдыга танкаларга ок атар замбирекчилер чыкты. Сыягы алар бир кармашуудан экинчи кармашууга жер ооштуруп жүргөн болуу керек. Замбиректин оозунан түтүнү кетелек. Өздөрүн көрсөң сүрүнөн айбыгасың. Туш тарабында жарылып жаткан снарядтарды аралап, от кечип солдаттар замбиректи бетме бет тургузуп, танкаларды тике атыш үчүн сүйрөп бара жатышты. Азырынча болжолдуу ордуна жетиш элек. Ан сайын жан сабалашып, алдына кездешкен белчеден келген сууга түз эле өтүкчөн, кийимчен жапырт киришип, мен ушинтсем апам мени тилдейт го деп Абалбек оюна кетип жатты. Замбиректин тыгылганына карабай, аны баардык күчүн салышып, «Давай, вперед!» деп күрөө тамырлары шишигенче бакырып жатып, акыры сүйрөп чыгарышты. Андан ары тик кеткен бет экен. Терең сайдын капталы асмандын жарымын калкалагансып жатты. Ошол чалкыган боз капталга тырмышып, солдаттар замбиректи өргө сүйрөштү. Капталдын бетин тигинден мындан бурк этип ок жарылып, уюган кара түтүндөн замбирекчилер бирде көрүнүп, бирде көрүнбөйт. Замбиректи тегеректеп, бир жумур болуп, замбиректин туш жагын ыйыкка салып, колго салып, аны эртерээк сайдан түртүп чыгарууга далбас уруп атышты. Алардын ушул чамынган көрүнүшү, каарданат иштенген заардуу түрлөрү, алардын баардык кыймыл аракети Абалбектин жүрөгүн гүлдөгөн кызуу канга толтуруп, намысын, жатын козгоп, кандайдыр бир зор даңазалуу жана коркунучтуу окуянын жакында башталаарын билдиргендей, аны эрдентип да, сестентип да, ичин бирде ысытып, бирде муздатып атты. Замбирекчилер 7-8 адам экен. Арасында кебете иреңи кыргызга окшогон бирөө, абалким ал тек гана кандаш элдерден чыгар. Экранда улам көрсөтүлүп көзгө жылуу учура берди. Атам экен деп бала аны эч убакта ойлобос беле, мындай иште өзү капарына да албас беле, кандай десе болот, энеси, баарын энеси кылды. Тигин огул сенин атаң деп койду ал бир убакытта баланын кулагына шыбырап. Ошондон баштап жанагы замбирекчи Абалбектин атасы болду. Ушундан баштап кино анын атасы жөнүндөгү киного айланды. Совхозда эле жүргөн жигиттер курдуу атасы жапжаш неме экен. Тыгырчыгынан келген томолок жүздүү, курч тиктеген көздөрү көө кир болгон бетинде жалт этип чагылат. Баланын ачуулуу кабак кашын кашкайган тиштерин, башындагы темир каскасын, ыйыгындагы погондорун баарын тең байкап отурду. Атасы мышыктай чапчаң экенине да баа берди. Мына азыр эле замбиректин дөңгөлөгүн карысына сала тирей берип, өзү артына чап кайрылып, алда кимге катуу кыйкырды. «Снарядтарды токтотпогула! Тез! Апа, менин атам ушубу?» деди бала. Жеңил түшүнө бербей, «Тынч отур, алаксытпа» деп койду. «Менин атам дебедиңби өзүң?» «Ошол. Жөн отурчу деге.
кишилер урушат. Аттиң десе, эмне үчүн ушинтип айтты болду экен? Көңүлү миң бөлүнүп, согушта мерт болгон теңин эстеп, ошого кайра күйүп, кайра сана аркап, оозунан кокус чыгып кетти бекен? Же анчейин эле кайдыгер сүйлөп койду бекен? Же алда кандай кылт эткен оюна алданып, тигиногу сенин атаң дегени атасы аскерге кеткенде боюнда калып, дүйнөгө көз жарганы ата дегенди билбеген, укпаган чунак бала кинодон көрүп болсо да элестетип жүрсүн дегениби? Атеги эси жок энесинин айтканына ошол замат ишенди. Ошол замат сүйүнүп, ошол замат жүрөгү түгүлдөп, ошол замат атага деген мээрими делебесин козгоду. Жоокер атасы менен кайсы уул мактанбасын? Мына менин атам деп көңүлүндө мактана кетти. Мына ата деген ушул. Атасы жок жалгыз деп кордогон балдар эми көрүп алсын. Эми алар тийип гана көрсүн. Ушунда отурган чабандар да билсин, көрсүн. Булар деген кыштыр, жайдыр, тоодон түшпөй, совхозго келгенде кимдин баласы ким экенин эч бир тааный койбойт. Кыркынга айдап келген коюн кайрышып, шилтеген жагына жүгүрүп, иттери тиштеше кетсе, иттерин ара чалап ушинтип жардамдашып жүрсө, качан болбосун кармап алып, сен кимсиң? Кайдансың? Кай уруктансың дешип сурак калып жүдө түшөт. Кайсы гана чабандын көзүнө түшпөсүн кыя өтпөйт. Ал сөзсүз аны токтотуп алып сурай баштайт. Бара келде жигит, атың ким? Абалбек. Кимдин баласысың? Бул суроого жеткенде Абалбек чекчейип отуруп, жоопту так айтат. Мен Токтосундун баласымын. Чабандар ийин кысышып, адегенде аңкайып калышат. Токтосундун? Кое турчу. Эрден жакындаша иңкейип кайра такып сурашат. Кайсы Токтосун? Мен Токтосундун баласымын, деп тиги дагы да кайталайт. Кишилер сураса ушинтип айтып жүр деп үйрөтүшкөн. Жээңгүл да өзгөчө эки көзү көр чоң энеси бар эмеспи? Ал анын кулагын чоюп атып, атаңдын атын унутпагын, айтып жүр, деп абдан дайындаган. Кемпир ачуулуу өзү. Тура тур. Сен алиги поштодо телефон урган келиндин баласы эмессиңби? Айтам да, ошондой эмеспи, туурабы? Жок, мен Токтосундун баласымын, деп тиги кайра кайтпай көгөрөт. Ошондо чабандар бир нерсени туйгандай өз ара жылмайышып, туура, сен Токтосундун баласысың. Бале, атанын уулу деген ушу. Аман бол, дешет. Биз сени кантер экен деп сынап жатпайбызбы? Таарынбагын. Жыл 12 жай тоодобуз. Силер болсо мындай чөптөй шуудурап чоңоет экенсиңер. Бала чаканы да тааныбай калат экенбиз. Иш кылып аман болгула. Ушундан кийин алар дагы өз ара шыбыраша калып, бир аз өткөн соң бала тигиндей ойноп кетти го деген кыяс менен угуза сүйлөшүп, анын атасы Токтосунду кеп кылышат. Ким эле? Кайдан эле? Көпкө чейин кабак чытышып, анан барып эстешип, анан барып баш ийкешип, кайран жигиттешип, чырактай жапжаш кетпеди беле фронтко. Энеси бирөөгө тийип албайбы? Жесир отура береби жаш башы менен? Ал өзү иши да. Аны тергеп кереги эмне? Үмүтү бардыр. Кайдан деп болот? Бул кыяматта өлдү дегендер тирүү калып келип жатпайбы четинен? Ошону айт. Баласы да тестер болуп калыптыр. Эне имерчик дейт эмеспи мындайда? Кичинесинен шагы сынбасын дейт го. Эмнеси болсо да артында туягы бар экен. Мына абу дегенче адам болот. Мен баланчанын баласымын деп такылдап турбайбы? Бул да болсо ырыскы, пешенедеги. Бойдок кеткендерибиз канча эле. Кынакей, кетти, аты өчтү, изи жоголду. Чоң кишилердин бул кептерин бирин түшүнсө, бирин түшүнбөй өз алдынча бүдөмүк ойго батып, ата деген кандай болду экен? Ал эмне үчүн келбейт? Деп ошого ызаланып, туюк сана көңүлүн уурта турган. Мына эми ал да аталуу болуп чыкты. Энеси тигиногу сенин атаң дегенден бери экрандагы солдат анын атасы болду. Ушуга эч шек койбой ишенип, бала атасына чын дили менен жан тартып эрерке отурду. Мурда билип көрбөгөн аталуу балалыктын даамын ал эми оозанды. Атасынын бардык жүргөн турганын жактырып, ичи элжирип,
аны үйдөгү айнектин астында илинип турган өз атасынын сүрөтүнө айнытпай окшоштуруп атты. Мурду, кашы, көзү бүт эле өзү. Жанын таасы менен тигиле баланын азыр карап отурганын билгендей, анын атасы да кинодогу учкундай кыска өмүрүндө өзүн эч убакта эстен кеткистей, кийин баласы сыймыктана тургандай жоокер кайратын кан майданда эл алдында көрсөттү. Авалбек согуштун оюнчук эмес экенин эми сезди. Окко учкан адамдын кулаганы тамаша эмес экенине да көзү жетти. Жоонун түрү каардуу, айбаттуу болуп бара жатты. Азыр эле тапкан атасы кантер экен деп, мына ошондо жакын кишиси үчүн мурда баштан өтпөгөн коркунуч тууп, ал коркунуч баланын жүрөгүн камады. Киноаппарат чыртылдап согуш жүрө берди. Нары жакта каптап келе жаткан кылка танкалар көрүндү. Шакылдаган чоюн кас тамандары удургута топурак шилеп, ок атар тумшуктары алдыга сунулуп, өңгүл дөңгүл аңызда өйдө төмөн килеңдеп, болот кийген кара күчтүн күркүрөп келе жатканы сүрдүү да шаңдуу да. Танкалар көтөргөн чаң алардын артынан ээрчип кайнап келе жатты. А биздин үркөрдөй болгон топ аскер жалгыз Замбирегин сүйрөшүп, ал кезде сайкырына чыгууга жакын калышкан. Аз эле жер калган экен. Аны көрүп Авалбектин дити качып: "Ата, бул эртерээк, бул биртикеле калды. Биртикеле. Карачы, танкалар келе жатат, танкалар!" деп атасын шаштырып сүрөп атты. Мына Замбирек да кырга чыкты. Замбирекчилер аны майда бадалдын четине бура тартышып, танкалардын жолун туруп ок ата башташты. Бир аздан соң танкалар да ок кайрышты. Алар көп экен. Танкалардын суук түрүнөн үрөй учат. Атышуу кызыды. Өз кыялында Авалбек атасы менен кошо өрт жалынды аралап, салгылашууда жүргөн субатты. Немецтин танкалары кара түтүнгө чулганып, кас тамандары быркырап, эки көзү оюлган дөөдөй албууттанып, ордунан жылбай калганда, энесинин алдына отурган бала кубанганынан тыбырчылап, туйлап атты. Ал эми биздин Замбирекчилер жарылган снаряддардын сыныгы тийип жыгылганда, бала боюн жыйрып, томсоруп калып отурду. Замбирекчилер четинен кулап азая берди. Эненин бети ысык жашка нымданып күйүп чыкты. Киноаппарат бир үндө чыртылдап согуш жүрүп атты. Кармашуу күчөгөндөн күчөдү. Танкалар улам жакындан сүрүп келе берди. Замбиректин калканына далдаланып, Авалбектин атасы телефондун трубкасын кош колдоп, алда эмнелерди заардуу кыйкырып бакырып жатты. Бирок анын эмне деп атканы бул алааматта кулакка илешпейт. Балким ал жардам сурап аткандыр. Балким жардамга келчү Замбиректер мына жетип да келишер. Согушта кандай деп болот? Аңгыча дагы бир солдат Замбирек четинди жалп этти. Мүдүрүлүп кайра турууга умтулуп, жүз төмөнүнөн жерге жыгылды. Замбиректин жанында эми эки эле киши калды. Авалбектин атасы менен дагы бир солдат. Алар Замбиректи токтолбой октоп бир жолу, анан эки кайтара атууга үлгүрдү. Танкалар аларды кысмакка алды. Замбиректин тушуна жана бир снаряд келип жарылды эле, топурак, таш, кесектерди абага омкура бүркүп заң этти. Жерден эми бир гана Замбирекчи өйдө турду. Ал Авалбектин атасы. Замбирекке жулунуп жетип, өзү дүрмөттөп, өзү мээлеп, өзү атты. Бул анын акыркы атышы болду. Жанада келип тийген снаряд Замбиректи талкалап жайлады. Кан жайылган бир жак ныптасын кармана Авалбектин атасы теңселип жерден зорго турду. Үстүндөгү кийими түлөп, саарканткан түрү бир шумдук. Жакындап келе жаткан танканы көздөй гранатаны колго алып, ал тайманбай бет алды. Алдан тайып, кансырап, жыгылып кете жаздады. Авалбектин атасы гранатаны шилтөөгө камданып бир окумга кулачын кере туруп калды. Экран анын бул көрүнүшүн көз алдыга жүгүртүп алып келип такады. Өлүмгө баш койгон жоокердин айбат чачкан ажарынан, жалтанбас кудуретинен, "Токто, фашист" деген таш жарган бакырыгынан кино көрүп отургандар дүрдей түштү. Жээңгүл баланын колун бекем мыкчып жиберди. Бала атасына жетүүгө умтулуп, атасын көздөй жулунду. Дал ошол учурда танканын пулемет атар оозунан шалактаган ок төгүлүп,
Абалбектин атасы кыйган теректей сулады. Ал 2-3 ала-сала оодарылып турууга жуткунуп, анан чалкадан түшүп, эки колун эки жагына таштап жатып калды. Кино аппараты токтоду. Согуш да үзүлдү. Бул бир бөлүктүн аягы эле. Жаңы лентаны аппаратка коюш үчүн киномеханик электрди күйгүзө салды. Кашардын ичи жап-жарык боло түшүп, отургандар көздөрүн жумуп, алакан менен басып, кинонун дүйнөсүнөн, согуштун майданынан өз дүйнөсүнө, азыркы өз абалына кайтышты. Ушинтип ал эсин жыя электе кимдир бирөөнүн сүйүнүчтүү кыйкырыгы тынчтыкты жарды. Балдар, менин атамдын өлгөнүн көрдүңөрбү? Ал менин атам болчу, көрдүңөрбү? Менин атам. Кишилер жапырт кайрылып, эмне болуп кеткенин аңдабай айраң таң болушту. Отурган каптын үстүнөн тоголону жүгүргөн Абалбек экрандын жанында алдыңкы катарда жайланган орток балдарына шаттанып чуркап бара жатты. Алардын пикири ал үчүн баарынан да кымбат болчу. Бир топко чейин кашардагы көпчүлүктүн арасын оңтойсуз жымжырттык басты. Отургандар дале эмне болуп кеткенин туя бербей, бул эси жок баланын эмнеге мынча сүйүнгөнү кишилерге жетпей жатты. Өмүрү атасын көрбөгөн балага бул учурда атасынын өлүмү да, мейли кинодо, мейли кандай жагдайда болсо да, анын атасы бардыгын далилдеген майрам эле. Муну эч ким түшүнбөй, баары тең ийинин кагышып кыжалат. Киномеханиктин колунан лентанын түнүкө кутусу жерге түшүп кетип, каңгыр этип экиге бөлүнүп тоголонду. Эч ким ага көңүл бурган жок. Киномеханиктин өзү да түнүкелерди ала койбоду. Алардын көзүн кадаганы Абалбек. Бул Абалбек деген майданда окко учкан баатырдын баласы атанын эрдигин таламын жактап: "Силер көргөн жоксуңарбы? Ошол менин атам болчу. Аны пулемет менен атпадыбы? Ал өлбөдүбү?" деп кишилер унчукпаган сайын күчөп, алардын үн катпаганына ызаланып, булар эмне үчүн менин атамды жактырышпайт, эмне үчүн аны макташпайт деген ой менен кайта-кайта "Ал өлбөдүбү? Ал өлбөдүбү?" деп атты. Кимдир бирөө жактырбагандай чырт этти. "Тек антип айтпа, оозуңа таш." "Ал эмнеси экен?" деди анда ары жакта мойнун созгон чал. "Эмнеси бар экен? Атасы согуштан опат болгонун жалган беле?" Анан унчукпай калып, ылдый карап кобурады. "Атасы эмейле, атасы да." Ошондо мектепте окуп калган балдардын бири чындыкты бетке айтты. "Ал сенин атаң эмес. Эмне кыйкырасың? Түк да сенин атаң эмес. Ал артист. Ишенбесең, тигиногу киночунун өзүнөн сура." Иштин жайын сезе калган эстүү баштуулар атасыз баланын жасап алган таттуу да, ачуу да алданмасын билдиргүсү келбей, "Жок, ал сенин атаң эмес, башка" дегенге ооздору барбай, балдардын талашына аралашпады. Кантсе да чындыкты кино алып келген чоочун жигит өзү айтсын дегенчелик кылып, баары тең киномеханикке бет алып күтүп калышты. Тигил да кийлигишпеди. Аппаратын оңдомуш болуп жатты. "Жок, ал менин атам болчу. Менин атам", дей берди ызага туталанган Абалбек. "Кайсынысы эле сенин атаң? Айтчы, кайсынысы эле?" деп алиги окуучу бала да тилин тартпады. "Сен көргөн жоксуңбу? Менин атам гранатты алып танкага анан минтип жыгылбадыбы?" Абалбек боюн жерге таштап, атасынын кандайча окко учканын көрсөттү. Дал өзүндөй келтирип, 2-3 ала-сала оодарылып, анан чалкадан түшүп, экрандын алдында эки колун эки жакка таштап өлгөн жоокердей жатып калды. Отургандар айласыдан дуу жарылып күлүп жиберишти. "Ой, бу артист турбайбы? Ой, жоругуң түшкүр." Бирок Абалбек күлгөн жок. Былк этпей, баатыр атасынын кейпин кийгендей ошол калыбында экрандын бери четинде сулап жатты. Күлкү тыйыла калып, Кашкардын ишин дагы да жүрөгү өйткөн дым басты. Жээңгүл" деди баягы тоолап кино көргөн аял. Анын үнү каргылданып титиреди. "Эмне шал болуп отурасың? Карабайсыңбы тетиги балаңа?" Эми элдин баары Жээңгүл жакка бурулду. Анын көзүнө жаш алып, унчукпай, эрдин бек кымтып, түз басканын узата карашты. Жээңгүл баланын жанына келди да, аны өйдө тургузуп: "Жүр балам, жүрө кой. Ошол сенин атаң", деп акырын айтып, аны колунан жетелеп тышка чыгып кетти. Ушинтип алар кинону да аягына чейин көрүшкөн жок. Ай өйдөлөп калган экен. Төбөдө да, капталда да бейкут жылдыздар
бейкут бет багып, бул дүйнөдөн эч бир кабар жоктой алыста. Бозомук түндүн аралыгында бийикте тунарыңкы агарган зор тоолордо сус. Бир четте совхоздун оттору үлбүлдөп, андан ары өлчөмсүз чоң тала туңгуюктанып, караңгы көл сыяктуу көчүлүп жатыптыр. Алар үйүнө кайтып бара жатышты. Энеси унчуккан жок. Ал да унчукпады. Бул саатта энеси эмне ойлоп бара жатканын бала билбеди. Тек гана жана көргөн атасын эсинен чыгара албай, кичинекей муштумдарын кекене түйүп, жанында басып бара жатты. Бүгүндөн баштап ал ата жолуна түшкөнүн биле эле. Атадан калган жалгыз туяк экенин биле эле.